Урматтуу калайык, урматтуу Кыргызстандын жарандары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2020 жылы 15 октябрда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен. Мына ошол күн Кыргызстандын тарыхында тарыхый күндөрдүн бири болуп калды. Бул күн бир топ окуялар менен коштолгон. Эртең менен ошол кездеги президент Жээнбековго мен кирип чыккан элем. Кирип чыгып, ал киши менен сүйлөшкөндө, ал киши менен кызматтан азырынча кетпейм. Парламенттик шайлоону өткөрүп койгондон кийин, анан жумушумду өткөрүп берем. Арыз жазып кетем. Укуктук талаага киргизип коюп, андан кийин ишимди аяктайм деп айткан болчу. Менден кийин дагы Отунбаева, Феликс Шашанбаев, Кулов сыяктуу, Шеримкулов сыяктуу белгилүү саясатчылар дагы президент менен жолугушканда аларга дагы айтыптыр. Мен ушу парламенттик шайлоону өткөрүп койгондон кийин анан кетем. Ошондон кийин арызымды жазып берем деп аларга да ошондой айтканда. Анан баарыбыз кеткенден кийин көп убакыт өтпөй эле Садыр Жапаров менен жана Камчыбек Ташиевдер менен жолугушкандан кийин арызын жазып бергени боюнча маалымат бүт бардык маалымат каражаттарына тарап кетти. Биз болсо таң калып эле отуруп калдык. Эмне үчүн мындай болду? Бизге мындай айтты, анан кайрадан арыз жазууга мажбур болду деп калдык. Белгилүү саясатчы Феликс Кулов болсо массалык маалымат каражаттарына өзүнүн маектерин берип, бул жөн болбойт эле, бул кандайдыр бир кысым болду, коркутуу болду. Болбосо мындай жазбайт эле деп маегин берип, массалык маалымат каражаттары бүт жазып чыкты. Мен дагы укук коргоочу катары биз маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Ошол жолугушууну Кыргызстан элдери толук билиш керек. Эмне деген сөз болду? Кандай сөздөр болду? Ошону толугу менен эки тарап тең, Сооронбай Шарипович дагы, Садыр дагы, Камчыбек Ташиевдер дагы толугу менен айтып бериш керек. Ал жерде эч кандай күмөн ойлорго жол берилбеш керек деп мен жазып чыктым. Мына андан бери 7 күн убакыт өттү. Мына бүгүн мен ошо студент кезимден бери чогуу окуган, теңтиш болуп жүргөн мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго жолугуп жаңы эле чыктым. Анан сөз арасында жанагы акыркы болгон тарыхый жана сырдуу жолугушуу жөнүндө сурадым. Кандай болду эле Сооронбай Шарипович? Ачыгын айтып бериңизчи. Элдин арасында аябай түкшөмөлдөр, жоромолдор жүрүп атат. Сизге кандай бир кысым болду эле? Эртең менен бизге кызматтан кетпейм азырынча, шайлоону өткөрүп берейин дегенсиз. Анан алар менен Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин эле арыз жазып бердиңиз. Эмне, кандай сөздөр болду? Эмне үчүн мындай тез аранын ичинде мындай ушундай бир чечим кылдыңыз, чечим кабыл алдыңыз? Десем, ал киши мындай айтты. Мага эч кандай кысым болгон жок. Эч кандай басым да болгон жок. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер менен жолугушуу бири-бирибизди сыйлоо, өзара түшүнүшүү маанайында өттү. Бирок азыркы түзүлгөн, ошол кездеги түзүлгөн кырдаалды эске алып, элдин тынчтыгын эске алып, кандайдыр бир кан төгүлүп кетпесин деп алдын алып, мен өз каалоом боюнча эч кандай кысымы жок арызымды жазып бердим. Садыр Жапаровду мен сыйлайм. Ошол Садыр Жапаров ушу өлкөнү менден кийин өлкөнү башкарып кетүүгө татыктуу инсан. Мен ага ишенимим чоң. Деген мааниде мага айттырды. Кечээ эле BBC радиосуна интервью берип жатып, Садыр Жапаров дагы ушундай эле ойду билдирген. Ага суроо берди журналист, минтип суроо берип атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу Сооронбай Жээнбеков менен акыркы жолугушууда арыз жасаардын алдында силер тараптан бир кысым болдубу же коркутуу болдубу? Эмне үчүн ал арыз жазды деген суроого Садыр Нуркожоевич да айтты. Эч кандай кысым болгон эмес, эч кандай басым да болгон эмес, ал киши өзү арыз жазып берди деп айткан болчу. Ошон үчүн мына ошол сырдуу жолугушууга катышкан эки тарап тең, Сооронбай Жээнбеков дагы, Садыр Жапаров дагы бирдей эле пикирди билдирди. Эми буга чейин болгон жоромолдор, күмөн саноолор, шек саноолордун бардыгына бүгүнкү күндөн баштап чекит коюлду деп расмий түрдө айтсам болот. Мына ушул жолугушуу тууралуу силерге айтып коеюн дедим. Сооронбай Шариповичтин маанайы жакшы, ден соолугу жакшы сүйлөшүп, студенттик кезде да эстеп, саясатты да эстеп, бир топ баарлашып алып, жаңы эле чыгып, анан ушул жөнүндө кыскача коомчулукка айтып коеюн деп чечтим.